Өлкөдө электромобилдерди колдонуу демилгеленүүдө. Өкмөт өткөн жыйында дагы электр кыймылдаткычы бар унааларды кубаттоого шарт түзүү маселеси талкууланды. Талдоочулар электромобилдерге өтүү менен экологияны сактоого мүмкүнчүлүк жаралып, социалдык экономикалык жактан дагы пайдалуу болоорун айтышат. Темага кабарчыбыз токтолот. Электромобиль бул бензин же дизель менен эмес, кадимки электр тогу менен кубатталып жүрө турган унаалар. Азыр Кыргызстанда мындай машиналарды айдагандар дагы жок эмес. Марат Мусуралиев электр кыймылдаткычы бар унааны 3,5 жылдан бери айдап жүрөт. Бул убакыттын аралыгында машинага бензин куюуда акчаны бир топ үнөмдөй алгандыгын айтат. Ал тургай азыр Бишкекте мындай унааларды оңдой турган жайлар дагы иштеп баштады. Албетте бул жип эмес да, но тогу ашууга деле чыгат. Мен мисалы көлдө кескен белге деле чыктым, кескен белден деле түштүм. Албетте өйдө карай айдаганда где-то 10 литр жейт, а бирок кайра айдаганда биринчиден вообще бензин жебейт, экинчиден да еще высоковольтный батареяны толтурат. Мен деле мисалы чоң арыктан Бишкекке түшүп баратсам, почти бензинди корутпай түшөм. Электромобилдер Кыргызстанда чанда гана кезиксе, Европа өлкөлөрүндө кеңири колдонулууда. Албетте бул үчүн алгач унааны кубаттай турган станциялар болушу керек. Бул багыттагы машиналар үчүн инфраструктураны түзүү маселеси дагы карала баштады. Электр кыймылдаткычы бар унааларга өтүүнү өкмөт артыкчылыктуу багыт катары карап, ал тургай электромобилдерди колдонуу жагынан мамлекеттик кызматкерлер үлгү көрсөтүш керек. Жашыл экономика Кыргызстанда болуш керек деп атабыз баардыгыбыз тең. Анын ичинде экологияны бузбай турган, жарандарыбыздын ден соолугуна зыян аз боло турган биз ушундай автотранспорт болобу, технология болобу, өндүрүш болобу, бардыгы ушул багытта бизде өнүгүш керек. Октябрда 2019 жылдын октябрь айында да биз иш план иштеп чыкканбыз. Электромобилдерди колдоо боюнча. Мына азыр статистикабызда ушу 100ге жакын электромобиль жүрүп атат деп айтылып атат. Буларды биз билесиздер, салыктан бошотконбуз. Бизде мамлекеттик органдардын колдонуп чыгарган автотранспорттары. Биз өзүбүз үлгү болуп башташыбыз керек деп ойлойм. Адистердин айтымында электромобилдерге өтүү каражат жагынан гана эмес, экологияны сактоого дагы кам көрүлөт. Анткени Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун айтып, бейиштин төрүндөй дейбиз, бирок унаалардан чыккан түтүн экологияга зыянын кыйла эле тийгизет. Что касается экономического эффекта, то мы видим очень большую перспективу. Кыргызстанда өзгөчө Ошто жана Бишкектеги аба кадимкидей булганганын байкоого болот. Бул булганы чабанын 25-30% эле унаалардан чыккан түтүндөн улам болууда. Ошондуктан электромобилдерге өтүү менен экологияга чыккан зыяндуу газды азайтууга жана өзүбүздүн эле ден соолугубузга кам көргөн болобуз. На парковке. Ананда азыр колдонулуп жаткан унааларга коюлуучу бензин негизинен импортталып келет. Эгер электр кыймылдаткычы бар машиналарга өтсөк, өзүбүздөн эле өндүрүлгөн электр энергия менен кубатталмак. Бул болсо экономикалык жактан пайдадан башка зыяны жок. Ал арада премьер-министр бюджеттен кошумча каражат бөлбөй, мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырды. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.